أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dua wa? Iya. Sure. Бүгін сіздер менен жақсы бір сөздерді оқуйбуз иншалла. Баштабастан мурун bir niyetibizди түстөп, niyetibizди оңдоп, я Rabbi, бул айтылган сөздөр биздин дини жашообузга пайдалуу болсун деп эмне кылабыз? Алладан суранабыз иншалла. من أحسن سريرته أحسن الله علانيته ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. Адам баласынын bir көрүнгөн тарабы бар, bir да көрүнбөгөн тарабы бар. Көрүнгөн тарабы бул биздин эл менен болгон мамилебиз. Көрүнгөн тарабы кылган иш аракеттерибиз, адеп ахлагыбыз, сүйлөгөн сөзүбүз. Булар эмне болуп эсептелет? Көрүнгөн тарап болуп эсептелет. Bir көрүнбөгөн тарап бар. Көрүнбөгөн тарабыбыз бар. Бул биздин ички дүйнөбүз. Ар бирөөбүздүн ички дүйнөбүздө эмне болуп аткандыгын өзүбүздөн өзгө алган бирөө эч качан аны көрө албайт. Ошондой. Мисалды силер азыр мени көрүп жатасыңар, сырткы болгон, көрүнгөн болгон тарабымды гана көрөсүңөр, бирок ички дүйнөмдү көрө албайсыздар. Ички дүйнөмдү көрө албайсыздар. Кээ бир инсандар бар, ички дүйнөсү булганган. Ички дүйнөсү начарлап кеткен. Ички дүйнөсү чиркиндикке айланган, бирок сыртында таптаза. Мамилесинде мыкты. Ушундайлар көрөбүз биз. Hazreti Jalaleddin Rumi'nin bir sözü var. Rahmetullahi aleyhi. Sen deyit bolgondoy körün, je körüngönдөй bol деген sözü var. Öte manilүү bir söz.
Эки стандарттуу болбо дейт да. Адам баласы же болгондой көрүнүүсү зарыл, же көрүнгөндөй болуусу зарыл. Кайсын соорураак? Көрүнгөндөй болуусу жеңилирээк, бирок болгондой көрүнүүсү оор. Эгерде анын ички дүйнөсү эмне болгон болсо, начар болгон болсо, ошондуктан Аллаху субханаху ва тааланын бизге көрсөткөн бир жолу бар. Бул жолду аалымдар өтүп өткөн дагы тажрыйба иретинде бизге өткөрүп берген. Эмне дейт? Ва ахсана сариратаху. Ким дейт? Сырткы болгон, тышкы болгон көрүнүшү менен көп алектенбей, тескери ички дүйнөсү менен көбүрөөк алектенген болсо, ички дүйнөсүнө көбүрөөк маани берген болсо, Аллаху субханаху ва таала ошонун эмнесин, сырткы болгон көрүнүшүн дагы оңдоп коет дейт. Өтө маанилүү нерсе. Ички болгон дүйнөбүздө эмне бар дегенде, жүрөккө байланыштуу амалдардын баары бар. Жүрөккө байланыштуу болгон амалдардын баары бар. Мына карасаңыздар, бир нерсе айтайын сиздерге, туугандар. Аллах субханаху ва таала Кур'анда бизге кээ-бир нерселерди тыйган, туурабы? Кээ-бир нерселерди тыйган. Жана кээ-бир нерселерди буйрук берген. Мисалы, буйрук берген нерселерге эмне кирет? 5 вакыт намаз окугула, зекетиңерди бергиле, ажылыкты кылгыла, орозоңорду кармагыла. Түшүнүктүү бул буйруктар. Сыяктуу. Тыюулар дагы бар. Эмне кылба? Адам өлтүрбө, уруулук кылба, жалган сүйлөбө, харамга көз артпа, көзүңдү сакта, кулагыңды сакта, колуңду сакта, бутуңду сакта дегенде эмнелер бар, буйруктар бар. Булар эмнеге тийиштүү дегенде, бул буйруктар адам баласынын денесине тийиштүү болгон буйруктар. Дене мүчөлөрүнө тийиштүү болгон буйруктар. Зына кылба, дене мүчөсүнө тийиштүү болгон буйруктар. Уурулук кылба, дене мүчөсүнө болгон тийиштүү эмнелер, буйруктар. Көрдүңүздөрбү? Бул денеге тийиштүү буйруктар. Бирок ошон менен катары жүрөккө байланыштуу болгон буйруктар дагы бар. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Вазару захирал исми ва батина". Вазару захирал исми ва батина. Дене мүчөлөрү менен кылынган күнөөлөрдөн сактангыла, жана жүрөк менен кылынган күнөөлөрдөн сактангыла дейт Аллах субханаху ва таала. Өтө кызык нерсе. Өтө кызык нерсе. Мисалы, жүрөккө байланыштуу болгон буйруктардан бирөөсү "Ва таваккал алаллах". Ва таваккал алаллах. Бул буйрук. Эмне кылгыла дейт? Алла Таалага толук кандуу таваккул кылгыла, тапшыргыла дүйнөлүк жана ахиреттик иштериңерди дейт. Бизди буну көбүнчө баягы тобокел кылгыла деп айтат, бирок тобокел кылгыла кыргызчада баягы риск деген маанисинде да, риске деген маанисинде эмес бул жерде. Таваккул деген сөз, сен ишиңди Аллахка тапшырасың. Натыйжасын кимден күтөсүң? Кудай Тааладан күтөсүң.
Bir жумуш кыласың, жумуш кылып бүткөндө себептерге толук менен байланасың, себептерди аткарасың, сенден зарыл болгон, милдет болгон иштерди кылып бүткөндөн кийин аягында ey Rabbim, мен ишимди кылдым, натыйжа кимден? Сенден деп Алла Таалага толук таваккул кыласың дейт. Же таваккулдун дагы бирөөсү пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, эгерде дейт силер толук кандуу Алла Таалага таваккул кыла турган болсоңор, анда куштардан айырмаңар калбай калат эле. Куштар эмне кылат дейт? Эртең менен турат, Алла Таалага зикрин толугу менен аткарат. Алла Таалага зикрин толугу менен аткарат. Анан кечке сыртта айланат, Кудай Тааланын берген рызкысын алат дагы үйгө кайра, гамсыз, кайгысыз, кабасыз, эч кандай бир эмне кыйынчылыксыз үйүнө кайтат дейт. Силер да ошондо куш сыяктуу болосуңар дейт. Эгерде толук кандуу Кудай Таалага тапшырган болсоңор өзүңөрдүн эмеңерди, иштериңерди дейт. Бул жүрөктүн, көрдүңөрбү, жүрөк. Ошондо ва таваккал алаллах деген буйрук эмне болуп эсептелет? Кудай Таалага таваккул кылуу бул кулчулуктун милдети болуп эсептелет дейт. Ички дүйнөгө байланыштуу? Ооба, ички дүйнөгө байланыштуу. Көрө албастык кайсы жерге байланыштуу болгон бир нерсе? Көрө албастык күнөөбү, күнөө эмеспи? Ия. Күнөөнүн аты эмне? Арам. Бирөө кыскануу сезим болгон болсо арам болот. Көрө албай жаткан болсо арам болот. Жек көрүү тыюу салынат. Текебирчиликти алгылачы. Текебирчилик. Шариатта текебирчиликтин өкүмү эмне? Арам. Арам. Кандай биздин денебизге тийиштүү амалдар бар болсо, туугандар, ошондой эле жүрөгүбүздүн амалы бар. Бирок тилекке каршы биз эмнебиз менен көбүнчө Кой, урдаган болбойт, арам деп айтабыз, бирок текеберленүү болбойт, арам деп эч качан айтпайбыз. Оңой кылып коебуз. Көрдүңүздөрбү? Бирок Алла субханаху ва тааля шариатын эмне үчүн түшүрдү? Адам баласын тарбиялаш үчүн. Адам баласын эмне дедик? Биз бир көрүнгөн тарабы бар, бир көрүнбөгөн тарабы бар деп атпайбыз. Ошондуктан бул сөздүн бул жерде мааниси өтө чоң. Мен ахсана сариратаху ахсаналлаху аланиятаху. Ким ички дүйнөсүн тазалаганга аракет кылган болсо, жүрөктүн илдеттеринен кутулам деп аракет кылган болсо, машыгат. Текебирчиликтен кутулуунун жолу машыгуу менен болот. Биринчи кабыл кылуу болот, албетте. Менин текебирчилигим бар экен, кабыл кылам, бул кемчилик, бул күнөө экен. Биринчи кабыл кыласың. Андан кийин эмне кыласың? Андан кийин машыгасың. Кандай машыгасың дегенде? Алланын кайсы макулугун көрбөсөң айтасың, ал менден жакшы деп айтасың. Жүрөгүңдө ошону эмне сезимди ойготуп дайыма. Бирөө менен саламдашкан учуру салам бересиң, ичиңден айтасың, тууганым сен менден жакшырааксың деп ичиңден ошентесиң. Сыртынан айт, сонун болот, бирок көбүр айта албайт ал нерсени. Машыгуу. Хасатты кандай жок кыласың? Көрө албастыкты кандай жок кыласың? Бирөөдө бир жакшы Алла Тааланын ниматын көргөн болсо, эмне кыласың? Ичинен ошого дуа кыласың. Аллахым сага болгон ниматты 2 эсе эселеп дагы арттырсын деп дуа кыласың. Машыгасың, туугандар.
машыгасың. Уруулукка барбоо үчүн кандай машыккан болсо адам баласы хасаттан кутулуу ошондой машыгыш керек. Түшүнүп атасыңарбы? Ислам жолу тарбия жолу. Ислам жолу тарбия жолу. Бул тарбия жолунда тарбиячыга муктаждыгыбыз дагы бар. Эң башкы тарбиячыбыз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Андан кийин биздин тарбиячыларыбыз сахабалар, андан кийин табииндер, табииндер чынжыр менен күнүбүзгө чейин келет. Аллахтын аулия кулдары тарбиячылар болуп эсептелет. Булардын айткан сөздөрдү караңыздар, кандай сонун тажрыйба. Аз айткан сөзүм бул хадис эмес, аят эмес. Алла Тааланын аулия кулдарын тажрыйбалары, ман ахсана сариратаху, ким өзүнүн ички дүйнөсүн машыгып туруп тазалаган болсо, Курандан аят бар бул жөнүндө. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Аллаху Субхану ва Таala адам баласына күнөөкөрлүктү дагын, таквалыкты дагын берген адам баласына. Сен ойлобо, мен жалаң гана күнөөкөр бир пендемин. Жок, Алла сага таквачылык мүмкүнчүлүгүн дагын берген. Ошол күчкө ээсиң сен. Жалаң гана жакшы иштерди кылган ойлобосуң, мен өмүр бою ошондой жүрөм деп. Эй, Кудай сактасын. Сенде күнөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Ошол өзгөчөлүккө ээсиң сен. Аллах Субхану ва Таала Кур'ан-ы Каримде айтып атпайбы? فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Адам баласына күнөөкөрлүктү дагы, таквалыкты дагы бердик дейт. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Ким напсисин тарбиялаган болсо, кутулган болот тозоктон, кирген болот бейишке. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Ким напсисин күнөөкөрлүктүн баткагына баткырган болсо, ал утулган болду дейт. Аллах Субхану ва Таала айтып атат, карасаңыздар. Кулум, тарбия жолуна кирдиң, ислам бул тарбия. Тарбия жолуна кирдиң, улантасың тарбияңды. Өмүрдүн аягына чейин бул тарбия уланат. Ким ички дүйнөсүн оңдогон болсо, Аллах Субхану Таала анын сыртын оңдоп коет дейт. Ва ман аслаха байнаху ва байналлахи. Кайсы кул Кудай менен болгон мамилесин оңдогон болсо, аслахаллаху байнаху ва байнаннаси. Ошол инсандар менен болгон мамилесин оңдоп коет дейт. Карасаңар, аракет кылабыз, тиги менен элдешебиз, мого жакшы сөз сүйлөйбүз, тигинтебиз, минтебиз деп кулдар менен эле алектенип, Аллах Субхану ва Тааланы унутуп коюп атабыз биз. Кулду наразы кылам деп, кээ бир учурда Кудай Тааланы наразы кылып алабыз. Бул жерде эмне деп атат? Ким Алла менен ортосундагы болгон байланышты оңдоп койгон болсо, кантип оңдойсуң сен? Өзүңдүн акылыңа жараша оңдой албайсың. Кудай Таала Куранда эмне десе, пайгамбар сүннөттө эмне десе, ошолорду аткаруу менен оңдойсуң сен. Башка жолу жок. Башка жол барбы? Мен мындай оңдойм деп. Жок, оңдой албайсың. Сага чийлип берген, жол берген, китеп берилген, ошол китеп менен амал кыл деген сөз. Ошондой сен Кудай менен ортодо болгон мамилени эмне кыласың, оңдогон болосуң. Мен ошондой кылсам эмне болот? Менин кулдарым менен болгон мамилем автоматтык түрдө оңолот деген сөз. Кудай Таалам берекесин берет. Кудай Таалам берекесин берет. Ошон үчүн өтө кызык болгон бир нерсе. Алла Тааланын вали кулдары, аулия кулдары тажрыйбасында мындай нерсени айтышчу. Эмне билесиңер? Аттын үстүндө кетип бараткан учурда, ат үркүп, түшүнүктүү, ээсин укпай калган учурда, эң баштык кылган учурда мындай сөздү айтышчу. Эй Раббим, кайсы жерде сага бир эң баштык кылып койдум? Эң баштык кандай экендигин мага азыр эмне кылып атасың дейт, жашатып атасың дейт. Карасаңыздар. Аттын мага баш ийбөөсү менин Кудайга болгон баш ийбөөмдөн пайда болуп атат деген сөз. Үйүңө барып туруп,
Jubayың менен bir janjal маселе тияк-бияк болуп аткан болсо, маселени жубайыңда көрбө, маселеңди өзүңдө көрүш керексиң. Демек мен Кудай менен мамилемде bir жерде bir эмнем бар, кемчилигим бар, Кудай Таала эмне кылып атат? Менин мамилем 5 боло турган жубайым менен мамилемди эмне кылып атат? Кудай Таала бузуп коюп атат. Сен бузган жериң жок, Аллах бузуп атат. Сен бузган жериң жок, Аллах бузуп атат. Ошон үчүн тогото жери ошол. İnsanlar менен 5 болууну каалайсыңбы? Анда Кудайың менен 5 бол деген сөз. Ошондо инсандар менен 5 болосуң. А сен инсандар менен качан 5 болосуң, билесиңби? Качан адам баласы инсандар менен 5 болот? Качан инсандан bir пайда алууну көздөбөгөн болсо, ошондо 5 болот. Качан сен кандайдыр bir инсанга болгон жеке кызыкчылыгың бар болсо, мүшкүлдүк ошол жерде башталат. Адам баласы качан Кудайга жакын болсо, башка эч кимге муктач болбойт. Дүйнөлүк маселеси болсо дагы эле 2 рекет намаз окуйт, Аллахка дуа кылат. Аллах субханаху ва тааланын ортосунда мамиле эмне болгондугу үчүн, таптаза болгондугу үчүн тиге жардамчы болгон бирөөнү өз эле жөнөтүп коёт. А кээбирөө бар. Себеп да жоюлат дегендер дагы бар. Андай да жашагандар бар, билесиңерби? Кудай Таала менен мамилеси ошончолук таза, ошончолук жакын. Алла Таалага муктачтыгын айтса, да ошол жерде эле жарат берет. Мисалы, пайгамбар болбогон Азирети Мариям энебиз, Hazreti Mayram enebizin жашаган жеринде, бөлмөсүндө түрдүү мөмө жемиштер бар эле. Закария алейхиссалам болуш керек, ооба. Алып келген жок, кирсе мөмө жемиш. Я Марияму анна лаки хада? Эй Мариям, кайдан бул мөмө жемиштер дегенде эмне деген жоопту берди? Хада, сен көрүп жаткан бул мөмө жемиштер мин индиллахи, Алладан келди дейт. Бирөө алып келген жок. Аят ошону айтат. Болушу мүмкүнбү? Албетте мүмкүн. Кимдики? Сенин жүрөгүң менен Кудай Тааланын ортосунда болгон байланышка жараша болот. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun. Ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Айткан сөздү сказка дебегиле, аят бол. Сказка деп айтпагыла, аят бол. Hazreti Maryam enebиздин алдына эч ким мөмө жемиш алып келген жок. Бирок пайда болгон. Сказка эмес бул. Аят. Maryam enebиз пайгамбар болгон эмес. Инсан болгон. Түшүнүктүү? Түшүнгөндөргө түшүнүктүү, түшүнбөгөндөргө сказка.